Dördüncü mikrofon. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага Алмаз Акмжанович. Кече Чаткалда бир жагымсыз окуя болду да, мектептин кулап түштү. Урматтуу төрага, жакшы билесиз, Нокен районуна караштуу Достук айыл өкмөтүндө Достук айылында Фуркат деген мектеп бар. Авариялык абалда, абалы жараксыз. Мына быйыл тизмеге дагы кирбей калды. Урматтуу төрага ушул протокол тапшырма берсеңиз, тийиштүү министрликтер чакырып маалымат алсак. Рахмат. Рахмат, тиешелүү протокол тапшырма берилсин. Экинчиден кече мына Чаткалда окуячында эле бардыгыбызга чоң сигнал, коңгуроо. Мектептин шыбы түшүп атат, жакшы эч ким мындай чоң зыян тарткан жок, Кудай сактады. Ошондой окуялар абдан көп болуп атат. Мисалы, Нокенин Достук деген айылы бар. Ошол жакта бир мектеп бар экен, Фуркат деген. Кадимкидей эле таяк менен тиреп коюптур. Ошондой эле Өзгөндүн Жазы деген айылында Акматалы Абдикаримов атындагы орто мектеп бар экен, бир 80-100 жыл болгон байланайын. Ошондой мектептер толтура, бир сыра инвентаризация кылып карап чыгыш керек. Балдардын өмүрү менен ойношпой эле. Чоң рахмат. Мансадыков Замирбек Дүйшалыевичте. Саламатсыңар, депутаттар. Урматтуу Урматбек Муслимович, мага Жалал Абад областында караштуу Каракөл шаарынын өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн кызматкерлери кайрылды. Мен дагы барып көрүп келдим. Аноке жанагы жаңы өрт өчүрүүчү техника керек экен. Буга чейин комиссия барып, силердин боксуңар кичинекей экен, гаражыңар батпайт экен деп техника бербептир. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, Каракөлдүн жолунун ДТП көп болот. Анан ушунчалык кызыктар экен да кызматкерлер. Бизде жаңы техника берсе дейт, биз боксту гаражды өзү түздөп, оңдоп жасайбыз дейт. Сизден чоң сураныч. Ушуну убада бериңиз, ошону жакында техникалар келет экен. Хорошо. Ошол жерди бир камсыз кылайлы техника менен. Экинчи маселе, Шамалсай өзгөчө кырдаал бөлүмүн билесиз да. Бул бөлүм 3 райондо кызмат кылат. Таш көмүр шаарына, Аксы районуна, Нокен районуна дагы. Ошон үчүн сизден сураныч, ушул бөлүмгө дагы техника эскирип жетсиз экен, камсыз кылып берсеңиз, жардам берсеңиз, ушу элдин кайрылуусу. Анан мыйзамыңарды колдоп берели. Жакшы мыйзам экен, мен депутаттарды чакырам, колдоп беребиз. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Жооп берип коесузбу? Ооба. Бөлөбүз, бөлүп беребиз. Убада бересиз? Ооба. Рахмат.